Арваңызда дагы бир рет кутман күнүңүздөр менен атактуу замандаштар. Алдык мүнөттөр биз буюрса эң мыкты маекте куруп көрүүгө аракет жасайбыз. Андыктан себептен жаңы сааттын алкагына биз ушул конок менен маек турмук аркылуу алдыга карай улантабыз. Биздин эфирдик сапарыбызда аны эмесе биз конок менен таанышып маекте өрөлө. Дүйнөмө айдап кирдиң булуттарды, о тагдыр үйрөт эми унутканды, келүүчү жолдун учун карай берип, күтүүдөн көз айнегим сынып калды. Мына ушундай өзгөчө ырсаптардын автору, Ош мамлекеттик университетинин Нур гезитинин редактору, анан дагы Апакемдин Алмасы китептин автору бизде өзгөчө коногубуз десек жаңылышпайбыз. Кош келипсиз. Маанайыңыз жакшыбы? Өтө сонун. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдык. Анда амандашып алыңыз эл журт менен. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым? Баарыңыздардан кутман таңыңыздар менен бүгүнкү таң өз ырысын баарыңыздарга тегиз чачып, ийгиликтер коштосун. Рахмат. Албетте эстерге сала кетсек, бизде бүгүн конокто Мелис Мамутжанов мырза. Айта кетели достор, эгерде ушу жалпы биздин Акын мырзаны көрүп турган жалпы тирүүчүлөр болсо, сиздер кандай бир кызыктыруучу суроо менен кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе студиябызга кош келипсиз. Кош келдик. Негизи ушул таңды сизге тосууга көбүрөөк эсен жанагындай колуңузга ушул калем менен баракты кармап алып тоссоңуз керек, себеп дегенде. Жок, биз деле кадимки эле сиздер болмой эле. Эртең туруп эле. Айтарым, балким ушул акындар өзгөчөлүк менен тосот. Билбейм ким кандай тосот, мен эли катары эле туруп. Анан дагы Мелис мырза ошол биз алган маалыматтардан акындардын арасынан эң эле жаш бойдон ушул ыр жазып баштаган, эң жаш мезгилинде ыр жазып баштаган акындардын катарында окуйт экенсиз. Дагыраак маалымат алсак, канча жашыңыздан баштап ыр жазып баштадыңыз эле? Мен өзүм мектепке 6 жашыма баргам эрте. Ошондо 3-класстан баштап ыр жазсам, демек 8 жашыман ыр жазып баштагам да. Биринчи ыр жазгандарым алгачкы. Ал дептерлер азыркы күндө деле өзүмдүн жеке архивимде турат. Сактап койгом. Себеби дайыма байкалат да, кайсыл убакта сенин өсүү деңгээлиң болгон, кайсыл убакта ырлар жакшы жаза баштагансың, же кайсыл убакта тескерисинче төмөн көзөй кеткенсиң. Алардын баарын электеп турушу мен ар бир жазган ырларымды жеке өзүмдүн үйдө архивим бар, ошого сактап коем. Демек ал нерседен мен өзүмдүн деңгээлимди көрө алам да. Демек байма-бай мына ошол дептерлериңизди барактап, өзүңүздү сырттан карап көрөсүз, э? Бир жагынан тажрыйба топтоого. Бир жагынан эме экен да. Балалык күнгө кайтат экенсиң, жаш кезинде күндөрдү элестеп кеткенсиң. Себеби жаш өзгөчөлүккө карап тематикалар да өзгөчөлүнүп кетет да. Сен жаш убакта башкача жазасың, чоңойгондо башкача, улгайганда башкача. Жашоонун темасы, ырдын темасы өзгөрө берет да. Ошолорду карап бир күлүп, бир мыйыңан жылмайып коесуң да. Кантип изденгениңди көрө аласың, ырдын кантип аркасынан кууганыңды көрө аласың. Ал эми тематика деп калдыкпы, сиз айтыңызчы, негизинен ушул алгачкы баштап жатканда 3-класста деп калдыңыз, жазып атканда, ал кездеги ушул ыр саптар эсиңиздеби, эмне жөнүндө жазылган? Мен биринчи эле ырым так эсимде бар. Жамыр деген ыр жазгам биринчи эле. Себеби ырым мындан кийин үрөндү болсун дегенминби, билбейм, айтор жамырга жакын жамынбы, жамыр аттуу ыр жазып баштагам. Түшүнүктүү. Анан ошол тематикасында ар акындын өзүнүн багыты болот да. Кээ бирлери ар убакыт лирикага, сүйүүгө багыттайт. Ал эми кээ бирлер ошол патриоттук ырларга жан дүйнөсү жакын да. Сиз кайсыл нукка, кайсыл ушул ата журт темасын көбүрөөк жазасызбы, ата журт темасында же болбосо сүйүүгө багыттайсызбы? Негизи эле мен азыр жан дүйнөмдө эмне болуп жатса ошону жазам да. Мен азыр абалым кандай, ошол нерсени жаза алам. Мен мүмкүн көп жыл Россия жергесинде иштеп келдим. Ошол убактарда мен ата журт, ата эне деген темаларды аябай көп басым жасап жаздым да. Себеби жан дүйнөм ошол нерсеге муктаж болуп турган да. Мен ошол нерсени ошол убакта жазсам, ырым мыкты чыга алат эле да. Сүйүү жөнүндө жаштуу убактарда аз эле жашпыз. Сүйүүнүн эмеси өлчөмү болбойт дегендей да. Сүйүү өлбөс тема эми. Ата эне, сүйүү, ата журт бул ар бир акындын жазып келген ырлары да. Ар бир акын ошол сөзсүз түрдө баш багат, себеби бул темалар өлбөс темалар да. Мен деле ошолордун катарынан чыкпай эле учурда эмнени жашап жазсам, эмне менен дем алып жазсам, ошону гана жаза алам да. Ал эми алгачкы баштап атканда, Мелис мырза ар бир ошол чыгам жазып баштап жатканда кандайдыр бир түрткү болот да.
Мисалы бизге ушул студияга келген коноктор биз суроо беребиз, эмне түрткү болду дегенде, мен үй бүлөмдө ушул атам же апам акындык өнөрү бар, андан кийин мага жокто, же болбосо менден ар жагынан Кудайым берген талантым бар экен дейт. Сиз ушул кимисине көбүрөөк кошуласыз, жана дагы сиздин эмне түрткү болду? Чын деле эмне үчүн ыр жазып калганмын, жана азыр деле эмне үчүн ыр жазам, аны түшүнүү деле кыйын да. Же ошон үчүн ыр жазам деп айтымчы. Ата энем, туугандары жагынан карап көрсөк эми бир аз кошоктоп, жамактап жүргөндөр бар. Эми ар бир эле кыргыз, ар бир экинчи кыргыз ыр жазат. Ар бир мурдагы ата бабаларыбыз жомоктоп айтып келген чечен деп сүйлөп. Мүмкүн кыргыздын улуу уюткусу бизге да түшүп калгандыр. Ошол себептен ыр жазып калгандырбыз да. Анан өзгөчө бизди ушул көпчүлүк поэзия сүйүүчүлөрүн сизди багынткан чыгармаңыз, ырыңыз бул албетте Апакемдин алмасы деген. Ошол ыр саптарыңызды азыр көрөрмандарыбызга окуп берип койсоңуз абдан жакшы болмок. Абдан таасирдүү жазылган, негизи мен дагы өзүм жеке ошол Facebook баракчасынан окуп калып, андан соң издей баштаганымда бул кандай акын болду экен депчи. Эгерде азыр мүмкүнчүлүк болсо, көрөрмандарга окуп берип койсоңуз. Жакшы болот. Бардык ырларын окурдун алдында дал ушул ырымды окуганды өзүм деле жакшы көрөм. Туура таптыңыздар. Апакем алмасы. Келиңиз. Амансыңбы? Айланайын кичинем. Алаксытып койбодум бешиңен. Эмне берип жиберейин дегенде мээримиңиз керек деймин ичимен. Күйпөлөктөп, кыйшак байлап жоолугун. Күндө эстеп жатса керек жоругум. Дүйнөдөгү таттуулардын ичинен наныңыздын даамын таппай оорудум. Салганыңыз келди жарып булутту. Сезимиме чачылгандай тунук суу. Өмүрүмдү узартчуудай сезилди, өрүк кагы таза балык куруту. Сагынычтан көтөрүлүп камбасым. Суусаганда жуткум келди жармасын. Апакемдин тийген үчүн колдору. Айылымдын жуубай жедим алмасын. Апакемдин тийген үчүн колдору. Жаңарыктын жуубай жедим алмасын. Браво. Азаматсыз, мына ушул ыр саптарыңыздын аягында жаңарык деген сөздү да кошо кеттиңиз. Демек сиз мына ошол айылдан болот окшойсуз. Өзүңүздүн туулуп өскөн жериңизди айта кетсеңиз, кайсыл жактын кулуну болдуңуз экен, өзүңүз жөнүндө кыскача болсо дагы маалымат бере кетиңиз. Ар бир эле инсанга өзүнүн төрөлүп өскөн жери артык. Ар бир өзүнүн атасындай, энесиндей эле болуп калат экен. Себеби ата энеңиз сагынганда сөзсүз түрдө айылын кошо деле сагынасың да. Мен Ош областына караштуу Кара Суу районунун Жаңарык деген айылында төрөлүп өскөм. Ошол жерден суусун ичип, топурагын чаңытып, балалык күндөрүм ошол жерде калды. Азыр деле тез эле барып турам. Жакын шаарга аябай жакын. Өзүм да аябай мындай Жаңарыкта төрөлүп калганыма ушунчалык Кыргызстанда деги эле төрөлүп калганыма сыймыктанам да. Себеби бизден жаратылыш менен элдин бир кандайдыр айкалышуусу бар да. Жаратылыштын бирешендиги, элдин бирешендиги баардыгы байкалышып бир гармонияны түзүп тургандай эле сезилет да. Бири-бирин толуктап тургандай сезилет. Жакшы, бизде байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Келиңиз ардактуу көрөрман. Жакшы, аракет кыла бериңиздер. Албетте адат сүйлөшүү эсиңиздерге сала кетели. Эгер сиздерде кандай бир кызыктыруучу суроолор болсо, биздин экран алдындагы байланыш номерлерге каралсаңыз болот. 0551 коду аркылуу 370077 жана дагы шаарыбыздын коду 04822 712 77. Мелис мырза, мына ошол сиздин жараткан чыгармаларыңыз, ырларыңыз өзгөчө сиз чет жакта мигрант болуп эмгектенип жүргөнүңүздө жаралган окшойт. Анткени абдан таасирдүүлүгү, анан биз ырдын маанисине карап көрө турган болсок, сагынуу, күтүү, мына ошол сыяктуу ыр саптар камтылган да. Демек сиз ошол ырларыңыздын көпчүлүк бөлүгүн миграцияда жүргөнүңүздө. Ооба, эми кандай гана адам болбосун чет жерде жүргөндө албетте туулган жерине болгон, ата энесине, досторуна, деги эле өлкөсүнө, айылына болгон сагыныч артат. Аны ар ким ар нерсе менен чыгарып алат да. Мисалы, көңүлү назик жандар ыйлап алышы мүмкүн, бизге окшогондор ырдап алышы мүмкүн, ыр жазып алышы мүмкүн. Ар ким өзүнүн чыгармачылыгына, жан дүйнөсүнө карата ал нерсени бугун чыгарып алат да. Биз Кудайдан буйруп ыр жазган шабага тийип калып, ыр менен көп кыйынчылыктарды чыгара алабыз да.
Ал эми ушул буга чейин дагы мынакей өзүңүз айта кеттиңиз, мен ушул жазган чыгармалардын баарысыны бирисин дагы жокко чыгарбастан сактап келем да. Анан албетте сиздин эмгегиңиздин жыйынтыгын чыгаруу үчүн бул баарысын бир жыйнак кылып, эң мыкты ырларын топтоп ушул китеп түрүндө чыгаруу. Айтыңызчы ушул китепке кайрылсак, мынакей сиздин колуңузда дагы китеп турат, ушул тууралуу жана дагы албетте. Ушул китептер негизинен сиздин колуңуздан канча убакытта бир жаралат? Себеп дегенде өзүңүз билгендей эле азыркы учурда китеп чыгаруу бир аз кыйынчылык жаратат. Бул деген финансылык каражаттар маселесин талап кылынат жана дагы айтор уюштуруу иштери топтору бир топ убакыт алып коет. Негизи китеп чыгарыш бир ушундай болгон экен да, бир окуя болгон экен. Бир улуу жазуучуга, жаңы келаткан жазуучу барыптыр да, өзүнүн арманын айтыпчы. Мен дейт, бир жумада китеп чыгарам, бирок бир жыл саталууга кыйналам дептир да. Тиги улуу жазуучу айтат экен, сен бир жыл китеп чыгар, эми жаз, бир жума өзү эле бир жумада сатылып кетет деген экен да. Демек сен канчалык деңгээлде китебиң, ырларыңы, деги эле эмне жазсаң ошонун баарын бышырып, аны тактап, ошентип өзүң электесең, ырды чыгаруу азыр заманда жакшы эле болуп калды негизичи. Мени коркуткан нерсе, өзүм деле коркуп турам азыр. Китеп чыгагандан кийин кайрадан ыр жаза албай калуу коркунучу бар экен да. Эмне себептен? Себеби баардык болгон дүйнөңдүн баарын китепке берип алгансың да. Сенин уже жан дүйнөң боштук пайда болуп калат да. Сен дагы жашашың керек. Жасалма жазбаш үчүн жашаш керек да. Жашап дагы бир топтолгондон кийин анан кийин кайра чыгат деп ойлоп калдык да. Демек ошондой жагы да бар экен, демек китеп Биз билбеген ушундай сырлары да бар экен. Анан сиздин жараткан ырларыңызды өзгөчө бүгүнкү күндө обон жаратып, обонду ырларга айланганын дагы көрүп турабыз. Өзгөчө Түмөнбек Колдошовдун 2-3 ырларын байкасак болот. Алардын ичинен Токтоо өмүр деген ыры өтө олуттуу жазылган десек дагы жаңылышпайбыз. Ал жерде бардык нерсе камтылган, өмүрдүн батышашып бараткандыгы. Кыскасын айтканда, сиздин чыгармаларыңызды баалап обон жараткан аткаруучу ырчылар абдан көп. Сиздин кайсыл ырларыңызга обон жаратылды? Жана дагы алардын ошол жаралуу тарыхы кандай болуп калды? Ошол өзүңүздөр айткандай Түмөнбай Колдошов агайыбыз ошо Токтоо өмүр деген ырма обон жазган. Ага да 3 жыл жүз болуп калды го. Андан кийин Апакем алмасы деген өзүнүн ырма 2-3 обон чыкты бир эле мезгилде. Кубаныч Экашев агайыбыз, Бакчар деген инибиз обон чыгарды. Андан кийин Кошуна кыз деген ырларыма Куштар агайыбыз обон жазды. Ушинтип кээде өзүм да укпай калам, кайсы ырым обон жазылган экен. Негизинен ушул агаларыбыз чыгарып келет да. Мен атайын, мен негизи ырларыма обон чыгарыш деле оорураак болот го деп ойлойм да, себеби билбейм кандай обонго ылайыктуу ырлар жазылат экенин. Мен болгон нерсемди эле жазып коем, анан эгерде обонго туура келсе ырдап чыгарса болот да. Ал эми чындыгында сиз айтып атасыз, менин ырларыма көбүрөөк эсим жана обон тандоо кыйын деп. Анан кийин сиздин табитиңизге жагыш үчүн кандай обонго дал келиш керек? Себеп дегенде, мисалы өзүңүз айтып атасыз, кээ учурда чындыгында эле балким сизге кээ бир учурда келип кайрылып айтат, иним мен сенин ырың мааниси сөздөр аябай жакты. Ошо уруксат этсең, мен сенин ырларыңды мынакей обон жазып чыгарайын деген. Сиз уруксат берсеңиз, андан кийин улам артынан улам мынакей кийинки кезектеги ушул ырчыларга тарап кете берет. Анан дагы сизге жаккан учурда эмнеси менен жагып калыш керек? Обон. Ырыңыз менен обонду мынакей дал келиш үчүн. Эми бул ар бир акындын арзусу болсо керек. Эми ырларыңдын муңун, ырыңдын ыйын түшүнүп, ошону сиңирип, ошол ыргакты бере алса, бул жакшы болуп чыгат деп эсептейм да. Негизи ушундай деп эсептейм мен. Келиңиз, эми колуңузда дагы китепчени кармап турасыз. Балким ошол башка дагы ырсактардан ушу жалпы телевишермен жакшы таңыртелеп, маанай көтөрүү максатында бөлүшүп кететирсиз. Жакшы. Анда адамдар негизи эле ар ким маектешкиси келет да. Кээде булуккандан жакшы адамды таап алып туруп эле маңдайына отургузуп алып бүт сырыңды айтып алгың келет. Ушу ар ким ар кандай сүйлөшөт да, ар ким ар кандай маектешет. Мен болсо сүйүү менен да сүйлөшүп көрөйүн деп жөн алдыма коюп алып сүйлөшүп көрдүм эле, ошол жөнүндө ырды окуп берейин. Сүйүү менен сүйлөшүү деген кандай маек болуп туруп окуп көрөлү аны. Келчи сүйүү.
сүйлөшө эле болсунчу. Көөдөн боп-бош кебиң менен толтурчу. Сыртыңдагы чечип салып кабыңды сезим эмес адам болуп олтурчу. Аягың жок, илеп эмес өтүр дейм. Айт сөзүңдү, маегимди бүтүрбөйм. Бирде уяң, бирде ташбоор немесиң, физиксиңби, тилчисиңби түшүнбөйм. Санаа тартып, саргайганым жактыбы, сараңсыңбы, аягандай бактыны. Билем сүйүү жалгыз эмессиң, бир тууганың жакшы көрүү, жактыруу. Жашайт бизде канча жандар кеч гүлдөп, жүрөгүндө жамгыр эмес өткүн көп. Эгер сүйсө сүйүү мендей бирөөнү сүйүү болуп калганына өкүнмөк. Басылсам да муң азаптын жүгүнө, башкалардан башкачамын бүгүнө. Менде калган элесинен күч топтоп, мен сүйүүнүн жетем бир күн түнө, мен сүйүүнүн жетем бүгүн түнө. Мынакей достор. Азаматсыз. Бул ырсактар менимче мына ушул сүйүүдөн капа болуп калган учуруңузда жаралган окшойт. Ооба, негизи эле акындар бир аз тарынча калып келет да. Адамга тарынасың, заманга тарынасың, жашоого тарынасың, анан келип акыры калбай калганда сүйүү. Ал эми осунун артынан дагы бир суроо болсун. Ушул жалпы негизинен сиз айткандай жанагы акындар көбүрөөк чогулуп поэзия кишилерин өткөрүүгө аракет жасашат. Себептен буга чейин билесизби, Мирза мырза, бизде ушул сүйүнткөнү биздин эфирге ушул Москва шаарында ушул Москва кайрыктары, жаңылышпасам, ушул поэзия клубу дагы ачылган. Бул бизди аябай эле кубантты, себептен ушул чет өлкөдө биздин жарандар убактысын текке кетирбестен өз өнөрлөрүн, ушул мекенге болгон, үй-бүлөгө болгон сагынычтарын кагазга түшүрүп, бири-бири менен бөлүшөт экен. Ал эми бизде Ошто ушундай поэзия кечелери байма-бай болуп турабы? Ооба, акыркы жылдары поэзия кечелери, жаштардын жаңы үнү чыгып, поэзия кечелери байма-бай өтүп атат. Бул да биз үчүн абдан жакшы көрүнүш да. Элибиз руханий азык алыш үчүн ушундай кечелерди байма-бай өткөрүп туруш биздин сөзсүз милдетибиз да, азыркы замандачы. Ошто жакшы билсеңиздер керек, Жигер чармачыл адай клубу бар. Албетте. Улукбек Омукеев ага жетектеген. Ошол клубтагы аябай көп кечелердин сериясында өткөрүп келатат да. Өзүнөн чыккан уулдарды, кыздарды жакшы жакка багыттап, ошолордун кечесин өткөрүп, китебин чыгарып, бул дагы азыркы заманда бир азыркы замандын батырлары ушундай эле болот да. Найза алып, кылыч шилтебейт, элди руханий жактан азыктандырып, элди жакшы жакка багыттаса, бул азыркы күндүн накталай батырлар деп эсептейт элем мен. Жакшы. Анан Ош мамлекеттик университетинин ушул бүгүнкү күндө Нур гезитинин редактору болуп эмгектенүүдөсүз. Анан биз билгенден ушул Нур гезитинде өзгөчө таланттуу студенттердин ырлары байма-бай жарыяланып турат. Дагы гезитте кандай өзгөчөлүктөр болду? Эмне жаңылануулар? Ушул гезит боюнча кеп калсак. Аябай жакшы суроо. Өзү Ош мамлекеттик университети эгерде сенин идеяң болсо, ошону ишке ашырганга аябай жардам берет да. Сен аракеттенсең, сени колдоп көтөрүп алат да. Мындай атмосферада, мындай чөйрөдө иштөө өзүнө эле ырахат да. Сен кайрадан ачылып, кайрадан бир бүт дүйнөң менен иштегенге толуктурду мүмкүн болот. Нургезитте буйруса, мына сандарын чыгарып атат, сентябрда баштап, рубрикаларын жаңылап, студенттер бизден эмнени күтө алат. Ошол багытта терек изилдеп, макалаларды, эсселерди жазып, жаңыча бир жакшы жөрөглөгөнү баштаган турабыз, баштап жатабыз дагы. Анан сайт менен иштөө дагы колго алынып атат. Азыр келечекте ошол Нургезиттин өзүнүн дагы жекече сайтын ачууга биз далалаттанып турабыз. Себеби азыркы заманда гез менен кошо өнүгүү өсүп болгон үчүн көп интернеттен окушат маалыматтарды, кызыктуу маалыматтарды. Бизде ошол форматта буюрса, азыр негизи Ошмунун өзүнүн сайты бар. Ошонун ичинде дагы биздин Нургезиттин сайты жайгашкан. Ошол аркылуу дагы биздин жалпы достор кирип маалыматтарды бөлүшүп турса болот да. Биз Ошмун менен студенттер ортосундагы бир жакшы көпүрөнү түзүп бере алабыз да. Буюрса, биз студенттердин калың катмарына кирип, алардын жашоодо, алардын университет жөнүндө ойлору, алардын келечектеги кыргыз элинде болгон, кыргыз элине керектүү жасала турган иштери жөнүндө
биз маалыматтарды чагылдырып байма-бай берип тура алабыз. Жакшы. Ал эми ушул акыркы суроолордон да болсун буюрса, айтыңызчы ушул Мирис мырза, көбүрөөк эсен ар бир талант адамга пайдасын алып келет. Мисалы айтарым, сизге кайрылуулар болобу төмөндөгүдөй. Мирис мен сага бир өзүмдү баян түрүндө өзүм окуям айтып берейин, ал эми сен ошону мага ыр түрүндө чыгарып берсең, себептегине мен ушул сени албетте ыраазы кылам. Айтарым, мынакей талант сизге ушул көбүрөөк пайда алып келеби? Мен андай азыркы тил менен айтканда буйрутма же заказырларды жазуу жаза албайм. Себеби мисалы алманы көрүп туруп, анан аны жебей туруп кантип жаза аласың? Же бөтөлкөдө сууну ичпей турган, дамын билбей туруп кантип ал жөнүндө жаза аласың да? Себеби аны өзүң жан дүйнөңө өткөрө албасаң, сезбесең, ырың сумсак болуп калат да. Андайлардын өмүрү кыска болот деп эсептейм да. Ырды узак жашатыш үчүн албетте өзүң сезишиң керек. Мирис мырза, мына ушул акындыктагы айрым учурда жугат деп айтылат да. Эгерде акын инсандын жанында көбүрөөк жүрсөң, аны менен чогуу убактыңды көп өткөзсөң, бара-бара сенде дагы ыр жазуу ушул шыгы жарала баштайт дейт. Сиздин көз карашыңыз кандай? Неге сиздин жаныңызда жүргөн досторуңуз дагы ыр жазып калгандар болду? Кичинекей кезинде таланты жок болуп калган, бирок жоксун болуп, Жоксунбу? Андай бир тамашалуу иретине жооп берип коет. Анда үйлөнгөндөн кийин аялдарың баары акын болуп калбайбы? Демек, бул жөн эле куру сөз, Ошондой болушу мүмкүн. Анан дагы ошол жерде бир суроону кыстара кетейин. Жеке жашооңузда үй бүлөлүк абалыңыз кандай болду экен? Үй бүлөлүк жакшы реклама болуп берип атат дейли. Үй бүлөлүк абалым азыр бойдок. Буюрса, Кудайым буюрса, насип эткен күнү биз дагы жалгыз жаздык, эки баштын эскирсин деп калат. Жалгыз башыбыз эки баш болот го дейм. Анда мен дагы сизге айта кетейин, Мирис мырза, сиз буюрса баш кошкондо сиздин дагы жаныңызда бир акын аял пайда болот экен да. Анда күнүңүздөр бир гана ыр жазышы менен өтүп калса керек. Албетте, мунун баарысы тамаша. Рахмат сизге ушул таң эртелеп келип, бизге жакшы маанай көтөрүп, эң башкысы өз талантыңызды элге тартуулап өттүңүз. Келесем сизге эркин микрофон, ушу жалпы телеүчүлөргө кайрылып өтсөңүз болот. Жалпы кыргыз элибизге бейбитчилик орносун, тынччылыкта болсун, биринчи эле тынччылык, адамга ден соолук кандай керек болсо, тынччылык дагы кыргыз элибизге ошончолук керек. Баары амандыкта болсун, бир туугандары менен, үй бүлөсү менен чогуу, бакубат, бактылуу, жомоктогудай жашоодо жашасын. Сиздерге ар бир таңда эртең менен туруп, ошол ош бири менен дагы таң нуру менен ошону көрүүдөн башталсын деп Рахмат. Айтканыңыз келсин. Ыраазычылык билдиребиз. Биздин студиябызга байма-бай келип туруңуз. Рахмат. Дагы чыгармачылык эргүү. Кыргыз элибизге кызмат кылган ошол калемиңиздин жардамы менен кыргыз элин дүйнөгө тааныткан күчтүү акындардын катарын толуктап жүрө бериңиз. Ардактуу замандаштар, эсиңиздерге сала кете турган болсок, бүгүн бизде конокто Ош мамлекеттик университетинин Нур гезитинин редактору, Апакемдин алмасы китебинин автору Мирисбек Маматжанов болду. Ал эми Таң нуру программасынын эфирдик сапарын жарнамалык блок улантмакчы. Андан соң биз сиздер менен оюнду ойнотууга эргүү алып шыктанып турган убагыбыз. Байланыштарды күтүп калабыз. Сөзсүз түрдө жарнамадан соң кезигебиз.